Салам достор, Кыргызстаныбызды Кыдырабыз китеби менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн кереметтүү Ысык көлгө сапар алабыз. Кийинки чыгарылыш нарын тууралуу болот. Аны менен экран жылдызы Эркин Русулбеков тааныштырат. Анда эмесе баштадык. Ата-энебиз айткандай эле күзгү эс алуу мезгилинде Ысык көлгө жөнөдүк. Өзүбүздүн жеңил унаабыз менен кеттик. Жолдо Карай апам бизге Ысык көл жөнүндө айтып берди. Ысык көл бул чоң көл. Аны жээктеп 3 шаар жана 193 айыл жайгашкан. Ысык көлдү жеңил унаа менен айланууга 10 саат кетет. Ал эми велосипед менен 2 күндүн тегерегиндеги убакыт кетет. Көлдүн кээ бир жерлеринин тереңдиги 700 метрге жетет. Бул 200 кабаттуу үйдүн бийиктиги. Канчалык терең экендигин элестеткиле. Апамдын кызыктуу сөзүн угуп келе жатып, Ысык көлдүн дарбазасы деп аталган биринчи шаарга кантип жеткенибизди байкабай калыптырбыз. Бул балыкчы шаары. Ушул шаардан көлдүн аркы өйүзүндөгү Каракол шаарына бир күн бою жол жүрдүк. Жолдо карай көлгө суктанып, сейилдегенге токтоп чаттык. Биз Караколдо түнөдүк да эртең менен Желе дөбө айылына кеттик. Ал айылда бүркүтчү жашайт экен. Ал өзүнүн бүркүтү менен тааныштырып жатып мындай деди. Бул бүркүттү мен өзүмдүн кичүү баламдай көрөм. Өзүм тамак жесем дагы буга тамак берем. Бүркүт абдан кооз жана чоң экен. Менден дагы чоң экен. Ал 12 жаштан ашыптыр. Бул бүркүт Кыргызстандагы аңчылыкка салынуучу куштардын мелдешинде бир нече жолу жеңүүчү болгондугун ата бизге айтып берди. Байыркы замандардан эле бүркүттөрдү аңчылыкка колдонушчу экен. Бүркүт бул жырткыч куш. Ошондуктан бүркүт менен баарлашууда абдан этият болуу зарыл экендигин билдик. Биз бүркүткө моокумубуз кангыча суктанып бүткөн соң биздин сапарыбыз Ысык көлдүн түштүк жээги менен уланды. Биз кетип бара жатып, жолдун жээгиндеги адамдар кызгылт сары түстөгү жемиштерди сатып жатышканын көрдүк. Мен ата-энемден бул эмне экендигин сурадым. Апам бул чычырканак экендигин жана анын кантип өсөрүн көргөбүз келсе, жолдон жээкти көздөй кайрылсак болорун айтты. Унаадан чыкканда биз майда шурудай мөмөлөргө толгон бадалдарды көрдүк. Бул чычырканак эле. Балдардын арасында адамдар чычырканак терип жатышты. Биз Айна апа менен тааныштык. Ал мага майда алтын мөмөлөрдү сунду. Жеп көрчү. Рахмат. Абдан кычкыл турбайбы? Мен буларды ширин экен деп ойлогом. Ооба. Чычырканак кычкыл болот. Ошенткен менен ал ден соолукка абдан пайдалуу. Ал витаминдерге бай. Анын ичинен абдан маанилүүсү С витамини. Чычырканактан даярдалган кыям же чай суук тийгенден жана сасык тумоодон сактайт. Ашказанды жана тишти бекемдейт. Шире жасап, ага кичине бал кошуп койсо, таптуу шире болуп калат, дедим мен. Ооба, албетте болот. Үзүп алгың келеби? Ооба, аябай. Сиз уруксат бересизби? Кызым, Ысык көлдүн жээгиндеги чычырканак жапайы эч кимге тиешелүү эмес жерлерде өсө берет. Аны эч ким өстүрүп чоңойтпойт. Ошондуктан ким кааласа мөмөлөрүн чогултуп кетет. Сонун экен го? Ооба. Бир чети бул абдан жакшы, бир чети жаман. Эмне үчүн? Анткени кээ бир адамдар кылдаттык менен тербей, бутактарын сындырып, кесип кетишет. Ал эми өсүмдүк ооруп калат да, кийинки жылы мөмө өрбөй калат. Ошондуктан чычырканак жегиң келсе, же үйүңө үзүп кеткиң келсе, бадалга зыян келтирбей, бутактарын сындырбай, кылдаттык менен терип алуу керек. Бутакты акырын кесип алыш керек. Же бир аз жегенге эле болсо анда терип алсаң да болот. Кыш жакындаганда бир суук чапкандан кийин мөмөлөрдү күйүп алса да болот. Азыр болсо эрте. Айна апа, албетте, мен абдан кылдаттык менен үзөм. Чычырканактын бутактары абдан тикенектүү. Этият бол. Колуңду тыттырып алба. Бул абдан оор жумуш. Анткени менен үйгө барганда май, кыям же шире жасаса болот. Сонун экен. Апам, атам, Бекжан болуп бардыгыбыз чычырканак тере баштадык. 1 саат аябай иштегенден кийин
бир кесе гана терип, колдорубуз тытылганын көрдүк. Биз Айна апа 2 толтура кесе чогултканын көрдүк. Анын колдору да bizikindей болуп тытылбаптыр. Кетип бара жатканыбызда Айна апа өзүнүн чогулткан чычырканактарынын жарымын салып берди. Ага абдан ыраазы болдук. Мен мурда ата-энем менен Ысык көлгө көп барчу элем. Дайыма жайдын аптабында барчубуз. Көлгө түшүп, көңүл ачар элек. Бул сапарыбызда көлгө түшкөн жокпуз. Мен буга түк капа болгонум жок. Анткени көл жөнүндө көп нерсе билдим. Жаңы жерлерге бардым. Бүркүтчү жана анын бүркүтү менен тааныштым. Чычырканак чогулттум. Чычырканак көлдүн суусун тазалаарын билдим. Биздин сүйүктүү көлүбүздүн экосистемасынын бир бөлүгү экендигин билдим. Ысык көл бул жөн гана суу жана эс ала турган пляж эмес, бүтүндөй керемет дүйнө, жаратылыш дүйнөсү экендигин түшүндүм. Ысык көлдүн дагы кандай белгилүү жерлерин билесиздер? Анда бизге айтып бериңиздер. Фотосун тармакка жүктөп, Кыргызстаныбызды кыдырабыз Ысык көл хэштегин койгула. 10 мыктыга менин кол тамгам менен китептерди белекке берем. Көрүшкөнчө.